Этот фильм снимает, фильм. Не, я влетел. Что, полностью снял? Он снес вот этот валют и переснял. Я и говорю, что да. Баткенге катуу шамал болуп үйлөрдүн чатырлары жабыркады. Баткен облусунун айрым аймактарында катуу шамал жүрдү. Маалыматка ылайык катуу шамал түштөн кийин саат 15:30дан 16:30га чейинки аралыкта болуп, айрым үйлөрдүн жана имараттардын чатырларын өчүрүп кеткен. Ошондой эле болгон айрым айылдарда бактарактардын мөмөлөрү көбүлүп түшкөн. Учурда өзгөчө кырдаалдар кызматтарына олуттуу зыян келтирилгени тууралуу маалымат катталган жок. Булак турмуш кежи. Баткенде сел жүрүп Ош Разаков жолу убактылуу жабылды. Баткенде сел жүрүп айрым аймактарда шамалдын кесепеттери катталды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2026-жылдын 27-июнунда Баткен районунун Актатар аймагына караштуу Рабат айылынын аймагында жааган нөшөлүү жамгырдын кесепетинен сел жүрдү. Анын кесепетинен Ош Разаков унаа жолу убактылуу жабылып, сел өз ногу менен агып жатат. Мындан тышкары катуу шамалдан улам айрым жерлерде бактарактар сынып, электр чубалгаларына зыян келтирилген. Учурда жеринде жарандык коргонуу кызматтары жана тиешелүү мекемелер күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, кырдаалды көзөмөл жүргүзүлүүдө. Ошондой эле келтирилген зыянды тактоо иштери жүрүп жатат. Автобуста окуучу кызга ыдык көрсөткөн кишинин видеосу тарады. News Cage'нин редакциясына Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, бүгүн анын жашы жетелик кызы менен болгон жагымсыз окуяны коомчулукка жарыялоону өтүнгөн. Аялдын айтымында коомдук транспортто белгисиз эркек киши анын кызына ыдык көрсөткөн. Кыз автобустан түшкөндөн кийин да ал киши аны жөө артынан ээрчип кеткен. Энестин айтымында кызы үйүнө ыйлап келип, катуу эмоционалдык шок абалында болгон. Корккондуктан ал дароо каршылык көрсөтүү да жардам сурай да алган эмес. Мындай батырларды бүт өлкө жүзүнөн таанышы керек. Ошондо мындай окуялар башка кыздардын башына түшпөйт деген аял. Садыр абабыздын айылы, я, карачы. Үлгү болчу айыл кыргызстандык интернет колдонуучу Садыр Жапаровдун төрөлүп өскөн айылына суктанды. Сыз тармактарда тараган видеого Ысык көлдүн Кең суу айылы тартылган. Авторандагы жаңы мектеп, мечит, бала бакчага суктанган. Ошондой эле ар бир көчө асфальтталып, жол белгилери коюлганына жана көчөлөр жарыктандырылганына көңүл бурган. Жакын эле аталган айылда ипотекалык үйлөрдүн курулушу да башталганы белгилүү болду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден
ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Баткен шаарында ушундай аябай катуу шамал болуп атат. Туугандар, абайлаңыздар. Мынакей шыйпыр да түшүп кетти. Асылбектин алдында бул. Свет дагы өчтү, туугандар. Шамалдан абайлаңыздар. Мынакей туугандар. Абайлаңыздар.